Мына ошол жалаң бүтүн Кыргызстандын мүчөлөрү, бүтүн Кыргызстандын депутаттары мына ушундай абалга кабылгандыгынын бирден бир себеби бул саясий гана көз караш. Бул жакшылыкка алып келбейт. Долбоорун уктуңуздар. Суроолор барбы? Экинчи микрофон процедурный. Мына ошо кишиге бир кайрылуу жасаганыбызда танаписте жооп берчү. Танаписте. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бүгүн эртең менен башкы прокурордун сунушу келип түштү. Жогорку кеңештин депутатын кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө. Мыйзамга ылайык аталган маселе комитетте каралып, жогорку кеңешке сунушталып атат. Комитет азыркы өзүнүн кезекси жыйынын өткөрүп, төмөнкү чечимге келди. Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна атайын депутаттык комиссия түзүү жөнүндө маселе киргизилсин. Ошол учурда башкы прокурор келип, биринчи представление бергенде иштеп, акыйкат чечимин чыгарып берсин да. негизи мурун дайыма тажрыйба мындай болгондо, сунуштамалар түшкөндө башкы прокурор өзү келип ошону окуп, суроолорго жооп берип, анын комиссия түзүлгөн. Мен мисалы катары мына ошол эле биздин президентибиз Садыр Жапаров боюнча 2012 жылда бир имарат боюнча комиссия түзүлгөн. Мен ошол комиссияда мүчө болгом. Ошол учурда башкы прокурор келип, биринчи представлениени бергенде бул жерде доклад кылган. Тартип негизи ушундай болуш керек. Жөнүндө сунуштаманы берип, өзү келбей, комиссияга, анан комиссиядан кийин келип, бул өзү тура эмес. Келип айтыш керек, коомчулукта угуш керек аны. Ажообузда, абабызда, камчыбек Кыдырша иште жаткан. Мындан бир сабак алабызбы же жок? Эми Адахан Кимсанбаев өзүбүздүн коллегабызды монту алып келип, шашылыш түрдө берген атабыз. Талап Турдумаматович, сиз да куугунтук көргөнсүз. Исхак Абсаматович да куугунтук көргөн, жаткан. Ажообузда, абабызда, камчыбек Кыдырша иште жаткан. Мындан бир сабак алабызбы же жок? Пандоранын ящигин ачпагыла протокол боюнча. Эртең бирөөлөрдүн башына тиет ошол. Садыр Нуркожоевич, дагы бирөөлөр алып баратат бир жака. Ишенбеңиз, протокол чатак. Рахмат. Эгерде бул маселе көтөрүлө турган болсо, биз көп суроолорго жооп беребиз. Срок исковой давности деген бар. Бул заман тез эле өзгөрөт. Булут кетет. Эгерде бул маселе көтөрүлө турган болсо, биз көп суроолорго жооп беребиз. Срок исковой давности деген бар. Бул киши ал документке качан кол коюп берген, андан бери канча бийлик өттү, эмне үчүн алар козгобой, силер козгойсуңар деген маселеге кантип жооп беребиз? Канча адамдар көз көрүнө ууру деген аты бар, коррупционер деген аты бар. Алар тынч жүрөт, келип ушуну көрдүңөрбү деген суроого кантип жооп беребиз? Адебиз бу дейбиз, Адахан Кимсанбаевич Кыргыздын азыркы мезгилдеги чоң саясатчылардын бири, таасирдүү инсандардын бири, резонанстуу иш. Ошого билели, угалы, түшүнөлү, андан кийин бир чечимге келели. Байкабай бир багыш тартып алдылар, лось. Мен ушундай сунуш киргизейин, түзө бергиле комиссияны. Түзүп коюш керек, талап ушундай, комиссия түзүлүш керек. Кандай форматта түзүлөт, кандай принцип менен түзүлөт, түзүлүшү керек. Бирок баш прокурордун авиринде болсун. Бул заман тез эле өзгөрөт. Булут кетет, жаркыраган күндөр келет. Ошол баш прокурор эртең ушундай деген шылтоон айтат. Мен жок элем, орун басарларым ушундай кылып коюптур деген шылтоон айтат. Азыр Балбак Зарлыкович айтып аткандай, аябагандай бир чоң күчтөр пайда болду. Ошол карама каршылыкты мүмкүн болушунча курчтууга, күчөтүүгө жасалып аткан аракеттер. Мына ошол жалаң бүтүн Кыргызстандын мүчөлөрү, бүтүн Кыргызстандын депутаттары мына ушундай абалга кабылгандыгынын бирден бир себеби бул саясий гана көз караш. Бул жакшылыкка алып келбейт.
Өткөндө эле комитетте карап атканда мен айттым эле, күч органдарынан кыргыз жарандарын өзүн коргоо керек болуп калды дегендей болуп. Танапистик ичинде эле же министрди чакырып же өзү жазуучусун. КТР боло, ЛТР боло, айбалайга чакырсын. Дагы бүгүнкү бизди ар кандай иштердин